Акес Кайрат Кенжебаев, бул эже менен журналисттер Стоп беспредел. Зайнабидин. Зайнабидин, таныштырыңыз. Жүрүксүз. Калган суммаңызды мен берип бүтөм. Мына 3 күндүн ичинде мен могу административ алып барып берем колуңузга. Калганын жаңы жылдан кийин берем. И плюс жаңы жылдан муну кайсы числода айтчы? Кайсы числода? 5-январга алып барып берем эже. Өзүңүздөр билсеңиздер, 28 декабрда 2022 жылдан биз ушул Эмаком холдингине келгенбиз. Аэропорт жакта. Бул Чынаржы күтүп турсунман да сизде күтүп туралы биякта, келесиз да. Барам азыр. Всё, күтүп турабыз анда сизди. Абоненттин телефону өчүрүлгөн же жеткиликтүү эмес. Сураныч СМС жөнөтүп же бир аздан кийин чалыңыз. Өчүрүп койду. Урматтуу Стоп беспределдин көрүүчүлөрү, жана биз 2 саат мурун келип Зайнабидин мырзага чалганбыз. Ал болсо ошо аэропорттон келатам, 1 саатта болуп калам деген, азыр болсо телефон өчүк экен да. Жылыш жок болуп атат. Сиз кайсыдан? Маршалдан алганбыз? Маршалдан алганбыз, Фучик көчөсүндөгү. Мен бул фирманын кылган ишине түңүлүп калдым. Мына ген директор өзү айткан болчу, мына мен өзүм келдим, мен өзүм жестко. Комиссия ошо ген директор. Эмил Жусупов өзү айткан болчу. Ооба. Андан бери 2 ай эмес, 2 квартал өтүп баратат. Мына 2 квартал өткөндө деле эч кандай жыйынтык жок. Огромную сумму она моя доверительница оплатила и до сих пор ждет уже 3 года. Анан ай сайын ошо 55 миңден төлөп атышкан. Ушул убакка чейин мына 1,5 жыл болду. Кайсы объекттен алган? Фучикадагы. Арбаңыз урматтуу Стоп беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Биз Эмаком темасын улантабыз. Биз буга чейин Чынара Кыдырбаевдын көйгөйүн чагылдырып бердик. Азыркы күндө акырындап да болсо акчасы төлөнүп жатыптыр. Бирок мындан башка дагы ушул Эмаком холдингинин кардарлары да бизге кайрылышкан. Ушундай көйгөй болуп жатат, 2-3 жылдан бери үйлөрүбүздү ала албай жатабыз деп кайрылган көрүүчүлөрүбүз бар. Ошолордун чакыруусу менен биз кайрадан Эмаком компаниясына келдик да. Эми ошол биздин көрүүчүлөргө Эмаком компаниясынын кардарларына сөз берсек да. Эмакомдон дагы бир кардары 3 батир алган экен, 3 объекттен 3 батир алган. Жалпы жонунан $125 миң акча төлөптүр да. Мына ошол кардардын өкүлү, белгилүү адвокат Нурлан Токталиев. Расскажите про эту ситуацию, да, ваша доверительница. Моя доверительница приобрела объекты в этой компании, около 3 объектов. На протяжении 3 лет она так и ничего не получила, никаких документов, одни только обещания. В одном из объектов ей вовсе продали воздух. То есть как понять воздух? И сказали, вот на 8 этаже будет у тебя квартира. Вот здесь мы будем делать. И в таком же виде, в таком же состоянии это поле стоит. Даже начала строительства не было. Просто поле? Просто поле, да. Даже ничего там и не собираются строить. Даже котлована? Котлована даже нету. Это первое. Второе, уже поняв, что ее обманули, она обращается в РОВД, где представитель Эмакома пообещали ей, что этот вопрос ей решат к 15 январю этого года, то есть 2023 года. Но никаких движений по этому вопросу тоже нету. И непонятно, когда она что получит. И сейчас мы пришли вот к зданию этого офиса, получить какую-то информацию, объяснение, когда мы это получим. Или нам опять снова ждать. Вот уже скоро будет 15 января. И посмотрим на их обещания, как они выполнят и что они будут вообще предпринимать, как они этот вопрос будут решать. То есть сейчас непонятно ситуация? Сейчас непонятно, да. Такие огромную сумму она, моя доверительница, оплатила и до сих пор ждет уже 3 года. В одном объекте вообще нету, да? Да, в одном котлована даже нету. Мы считаем, что тут обман. Поэтому она и обратилась в РОВД. Мен бул компаниядан өзүм алган жокмун. Тайке менен тажегем алышкан. Алар деген Питерде турушат, ошол эмгектенишет Россияда. Анан ошо азыр 1,5 жыл болуптур. Былтыр келишкен. Уже мурдагы жыл болуп эсептелип калды да. Экөө тең келишип, ушул компаниядан договор түзүшүп, бардыгында эле анан акчасын төлөшүп, баягы предоплатасын. Предоплатасын төлөшүп, 901 миң сом төлөшкөн. Миллион сомдой төлөшкөн. Почти что. Анан ай сайын ошо 55 миңден төлөп атышкан. Ушул убакка чейин мына 1,5 жыл болду. Кайсы объекттен алган? Фучикадагы. Маршалдан алган да? Фучикадагы.
Анан ушу жаңы жылга чейин тайкем жаңы жылга чейин эле кетти ноябрда. Ага чейин барып көрүп келсем болмок экен, эртерээк эле эчтекеси курулган эмес экен. Фундаменти да жок окшойт, кап деп ошентип калган да. Төлөсөм, эмне кылсам булар кандай болот деп. Анан баягы үзүлбөгөн үмүт да, үмүт кылышып кой. Кайра келип буларга жолугушкан окшойт. Анан болот мына эми баштадык буюрса, туруп атат деп ошентишкен экен. Анан ошо кайра эле ушул убакка чейин ай сайын төлөп келип атышат, анан кеч жактында дагы эле төлөп атышат. TikToктон угуп калышып, көрүп калып анан өздөрү келе албай мени жөнөтүштү. Сен барып кабар алып келчи деп. Ошо бүгүнкү чогулушка келген болчу. 16-сында понедельник күнү, биринчи күнү саат 9-га келгиле деди баарыңыздар. Эгер ошо күндө келсеңиздер болот экен, толук маалыматты беребиз деп атат да. Ошо жетекчиликте болот, ошо бүт кардарга, үлүшчүлөргө толук маалыматты беребиз деди. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Менин аты жөнүм Эргешова Гүлбайра. Эркенбаев Темирбек. Мен кызым алды эле ушул Эмакомдон 1 жылдан ашты. 2023-түн 2-чи кварталында бүтмөк. Анан жылыш жок болуп атат. Сиз кайсыдан Марсалдан алганбыз? Марсалдан алганбыз, Фучик көчөсүндөгү. Фучик Рыскуловадан, Рыскуловадан ылдыйраак. Ошол жылыш жок. Мен былтыр алып атасыздар да 1 жыл. Ооба. Ошондо 1 жылда бүтүрүп беребиз деген. 1 жылда бүтүрүп беребиз. Жок. 1 жылда эмес, могу 2023-түн 2-чи кварталы бүтмөк да. Эми азыр курулуш токтоп турат. Ал жерде курулуш мен былтыр жазында келген боюнча эле токтоп турат. Силер алганда деле ошондой эле, алганда кичине иш кылышмыш болушту, бирок мындай эмеден чыга элек, биринчи подвалдан чыгыша элек да. Бүү блогунан алгам, Марсалдан. Канча этаж, канча миңге алдыңыз эле? Аны кызымдын атында эле да, азыр мен а боюнча толук төлөнүп бүттүбү акчасы? Жок. 1.520.000 төлөдүк да. Могу ноябрга чейин төлөп атканбыз, андан токтоттук азыр төлөгөндү. Себеби? Себеби курулуш жүрбөй атат, ошо боюнча эле токтоп калды. Анан келип жолуктуңуздар ошол Марсал Зайнабидин Абжапар уулуна? Жок, ага жолукканым жок. Бир жолу келгем юристке. Юристке келсем, мына Берекет Булдинге өткөрүп беребиз, ошолор курушат деп айткан. Мына ошо боюнча эле токтоп турат, азырынча жылыш жок. Арсары болуп турасыңар? Арсары болуп атабыз, ооба. Сарсана болуп, кызымдын атында эле да бул квартира. Кызыңызга алып берейин дегенсиз? Алып берели дегенбиз. Анан токтоп турат. Эмне кылабыз? Мореки договор боюнча 2023 2-чи квартал бүтсө, анан дагы иш кылып баштайбыз да. Ошо сен күтөөнү келишим боюнча да? Долевой участиянын акчасын азырынча токтотуп турдук. Ноябрга чейин төлөгөнбүз, анан группага кошулсам ушундай болуп атыптыр, баары эле токтотуп коюптур төлөгөндөрүн. Айына канчаны төлөп келдиңиздер? Айына 41.000 төлөп аттык. 41.000, ооба. Мен Назаров Абдулла. Мен ушул Марсал объектинен келип отурам. Марсал объекттен келгеним себеби 3 жылдан бери курулуп аткан объектин көрүп атып, мен бул фирманын кылган ишине түңүлүп калдым. Бул жыйынтыкка келгеним себеби алардын кылган жумушун 3 жылдан бери бир киши бүтүрүп коймок ошончу. Бирден темирди сүйрөп келип куруп отурган кезде деле чакалап бетон ташыса деле бул убакка ошондон көбүрөөк объемду бүтүрүп коймок. Фирмага ишенич менен келгенден кийин элдин ишеничинен чыгып баратканын себеби жумушту көргөзбөй, келсең монтип офистегилер баары, чоңдордун баары жумушка келбей, чыкпай, монтип офиске келгениңди байкап калышчу болсо, бул жактан агенттер чалып коет экен, анан эч ким келбей калат экен. Ошого байланыштуу биздин жумушубуз артка тартылып атат. Анан буларга чара көрө турган киши болсо, чара көрсө жакшы болмок. Мисалга биз деле ошо жерде ойногондон алган жокпуз, ошол объекти үйгө жакын болсун, балдар үйлүү жайлуу болуп калсын деп алсак, алар талаалап булардын айынан квартплат төлөп жашаш керек болуп атат башка жакта. Биз деле ушуларды күтүп атып, Баткенден келген балдарыбыз ушинтип талаалап жүрүшөт. Сиз канча бир үй алдыңыз беле жана? Мен 2 Марсалдын 2 объектисинен, А блоктон, Б блоктон бир-бирден квартира алган болчумун. А блоктун катлабаны казылган боюнча эч жумуш жүрө элек. Астына подравнение болуп, жана эмесине опорный эмелерди деле коюлу элек даже. Мына деп өткөндө келгенибизде 2 жума убакыт бергиле деп
мына ген директор өзү айткан болчу, мына мен өзүм келдим, эми өзүм жестко. Комиссия ошо ген директор. Эмил Жусупов өзү айткан болчу. Ооба, ошо мен келдим, ошол жерге келип, мына мен келдим, эми чечилет баары. 2 жума убакыт бергиле дегенде биз ошондо айттык эле. 2 жума бул өтө эле аз, эч кандай кыймыл болбойт. 2 жуманын ичинде эчтеке жетишпейсиңер. Биз көрүп атабыз жумушуңардын кандай жүрүп атканын. Биз силерге 2 жума эмес, 2 айдан кийин келели. Ошондо силерге менен жүзмө-жүз көрүшүп сүйлөшөлү деп. Андан бери 2 жума, 2 ай эмес, 2 квартал өтүп баратат. Мына 2 квартал өткөндө деле эч кандай жыйынтык жок. Мен ошондо көрүп тургандан бери куюлуп аткан бетондун объему 40 кубтан ашык болгон жок ал. Ошол 2 жума деген убактысынан беркиси 40 кубтан ашык бетон куюла элек. Булардын айтып аткан жомоктору күндөн күнгө укмуш болуп баратат. Эч кандай кыймыл аракет жок. Кыймыл негизи бар да, буларда негизи бар. Ал кыймылга мисалга мен мындай түшүнүгүм боюнча айерден барып жумушчулардан сурасаң, айлык акыны берсе иштейсиңби, бербесе иштейсиңби? Байке мындай туура түшүнсөңүз, биздин квартираңызда кайерде турганын биз деле жаттап калдык, сиздин көңүңүздү көрүп атып деп. Алар да күлүп атышат. Барсаң жумушчулары деле. Салым бүтөлөк үйдөгү сиздин. Мен барсам, сиз мынанчанчы этажда сиздин квартираңыз билбейм кайсы жылы бүтөт. Мына ол жумуштун жүрүшү боюнча деп алар деле күлүп атышат да, мисалга. Аларга акча төлөбөсө биз деле иштебейбиз деп. Азыр башка мен деле мисалга рабочий бригада тап десе тап бермекмин. Бирок эч ким ишеничи калбаптыр да. Мисалга жумушчулар деле алдай берсең, буларга элдин арасында сөз баары кетет экен да. Любой жумушчуга айтсаң, жок, Марсал эмени менен Эмаком менен иштешпейм. Булар да того мындай аферисттер иштейт дегенде кылып айтышат экен да. Берген иштеген акыңды бербейт деп. Сиз ошо 2 квартиранын канча пайызын төлөп койдуңуз? Мисалга мен биринчи баштап бергенде машина бергем, анан 50%га жакын болуп калды го дейм. 2 квартирдин тең, Ошондой эми мисалга жумуш жүрүп турса, мен үзбөй эле төлөй бермекмин. Анан жумуш жүрбөгөнүнө байланыштуу ушинтип токтотуп турушка туура келген. Мен ошондо келгенибизде деле айтканбыз. Бизге экинчи этаж көрүнбөйүн, биз эмени жумушту ушуга чейин экинчи этажды көтөрүп бүтүрөсүңөр, анан биз элдин баарын уговаривать этип, ошо долевой эмелерин төлөйткөнгө биз дагы уговаривать эткенге аракет кылалы десек, ошондо ушундай обещание бергендери ошондо болчу. 2 жума күтүп туруңуздар деп. 2 жумасын айтпадымбы? Мына 2 квартал өтүп баратат почти. Кыймыл жок. Сиз бияктан ошол Эмил Жусуповго жолугупсуз, азыр депутат болуп турат жогорку кеңеште. Андан тышкары да биякта жана Зайнабидин Абжапар уулу деген бар экен, Бакыт деген ана ген директорлору бар экен. Ошолорго жолуктуңузбу? Бакыт деген Бакыт деген 2 жолу келдик го дейм, по-моему. Фамилиясын билбейт экен. Келгем, ал деле ушундай күтүп туруңуздар, мына порядок болот. Ошондо айтып аткан. Амар Заитов Бакыт Рыскулович дейт. Бакыт ошондо деле Бакытты алып келип, мына силер бул жака жаңы директор койдук. Мына эми бул Ошто жүргөн болчу, мен Оштон бул жака келдим, эми контролду мен баштайм, мага ишеним көргөзүп коюңуздар, күтүп туруңуздар деп ал деле айткан болчу. Анын айткандан бери мисалга эч жылыш деле жок да, мисалга. Түштү деп арматурасы түшкөн, бирок ал жерде айтып атпаймынбы, ошол 7-8 эле киши бар да болгону. Алардын деле мисалга ошолордун акчасын мен өткөндө барып программа сүйлөшсөм, мындай биз буларга как наличие кылган жумушуна карата эле сразу наличие күнүм или объем жапканда ошондой кылып төлөп бергенге ушундай договор менен киргизип атабыз элди деп. Мен айттым, жок, эгер кишиң жок болсо айт, мен канча киши керек болсо таап берели. Ошо жардам болсун биз жактан десем, жок, биз мындай эме болсо ушундай кылып сүйлөштүк, келишимге келдик, ушундай төлөгөн, иштеген жумушуна карап эле объемун ошондо качан бүтсө ошону төп жапкан күнү эле биз акчасын төлөп бермей болдук деп. Ошондон бери арматура түшкөндөн бери деле мисалы кыймыл жок да, мисалга көрүп турам, ал мен жаңы жылга чейин мына перекрытияны бүтүп, анан тумбаларды көтөрүп коем деген болчу. Мен жаңы жылдан 15-терине келдим го деп, по-моему. Ошондо келгенде ушундай арматуралар түштү, мына көрүңүздөр. Арматуралар түшүп, эне алып мен группага даже жөнөтүп аткам. Мына арматура түшкөн чын экен. Арматура турат, жетиштүү эле деп, анан ошол жердеги парара мен сүйлөсөм ушундай болот, мастер айтып аткан.
Биз бүтүрүп коебуз буюрса, мына жаңы жылга чейин ушу перекрытияны жаап, мына нар жакта бүткөн перекрытиянын үстүнө тумбаларын тургузуп коем деп аткан. Азыр тумба эмес перекрытиянын мына эмеси деле бүт эле, армировкасы даже бүт элек. Рахмат. Эми байке эметсе сурап көрбөйлү, ген директорлор бар бекен, Мамазагитов Бакыт, Зайна Битнам Жапарова. Кандай келип көрөбүзбү, жагандай кылабыз. Келип көрбөйлү үстүндө да чыгып. Кимден сурасак? Чыкпай. Биз немеге кирсеңиз байке. Ката. Жүрүңүздөр, бия сиз калып аласызбы? Биз калып алабыз, ошондо. Жүрүңүздөр бияка дейт да. Бияка? Ооба, келсеңиздер байке. Siz kim olursunuz? Tanıştırıp koşuyorsunuz. Мен ат Мамантур, Эмакомдун главный инженермин. Азыр биринчиден Марсалдын жителдери келди, мен Байкени таанып турам азыр. Ооба, Байкени тааныйм, бул Байкени бүгүн көрдүк. Анан кийин азыр биз сиздерге толук кандуу сурооңуздарга жоопту, толук кандуу. Понедельник күнү бүгүн суббота болуп калды байке. Суббота күнү келдиңиздер сиздер. Суббота күнү келгенде эми суббота баягы саат 4кө чейин иштейбиз. Иш күн бизге саат 4кө чейин иштейбиз. Саат канча болду азыр? Азыр саат обед 12 болду. 12ге чейин эми бизде азыр мындай болуп атат да, погода абдан суук болгондуна байланыштуу. Бизде эми бир эле Марсал объект эмес, Марсалдан бөлөк объектилерибиз бар. Ошол жерде ар кандай ситуация болуп калат. Бир жерде элдер жашап атат, электрический немелери бар, водоснабжение жагынан бир аз вопростор болуп калат да. Ошол жакта шефтердин баары ошол жакта жүрөт. Каякта жүрөт? Объектиде. Объектиде? Именно. Немеге, Family House'да жүрүшөт азыр. А Family House'дун эмне тешеси бар? Аяк жетекчиси камалып отур эле. Family House'ду? Жок, сиз Family Village'де алмаштырып атам мен. Сиз Family Village деп алмаштырып атасыз да. Анан кийин баягы туурараак сүйлөгөнгө аракет кылалы. Family Village менен Family House экөө. Анда алмаштырып. Биздики жилой комплекс Family House. Анан азыр бул жерден байкелерге сиздер баарыңыздар понедельник күнү келсеңиздер, понедельник күнү саат 9-да келсеңиздер, толук кандуу сиздерге ответ беребиз. 9-да полностью Марсал боюнча башка объекттер боюнча бересиздер, э? Башка объекттер боюнча эмес, сиздер азыр именно Марсал боюнча вопрос көтөрүп. Жана эжеде турат, ал бир маселеден 3 квартира алып турат. Бирөөнүн ынтымак экиден жер алган экен, силер даже аяктын котлованында баштапсыздар. Эми ал боюнча байке толук информацияны ошол немеде берели. Эжени чатып коесузбу? Эжени. Толук информацияны ал эже менен. Жок, мына келди, сурайсыз. Эми келгенде бия Марсалдыкын карап коюп, тигилеткин таппай жүрөм деп. Таппадым мен. Ошо келгенде алпан мага ошол объектиңерди көргөзүп болот, көргөзүп болгон. Эжеке мынакей понедельник күнү келебиз, башкы инженер экен да. Понедельник күнү келебиз дагы. Ушул Марсал боюнча эле биз толук маалымат беребиз дейт. Анан айтып атам, сиздики деле биякта бир канча объекти да бар турбайбы, э? Бир канча объекти да бар да. Ооба. Алар боюнча эмне дейсиз мисалы? Ошол эженин вопростору боюнча эжени деле тааныйбыз. Марсал боюнча толук кандуу сөзүңүздөргө немен ответтерди понедельник күнү берели. Азыр бүгүн бул жерде начальство жок болуп турат. Азыр мен главный инженер, мен принимать эттим сиздерди. Аты жөнүңүз? Уланбатыр Ул Амантур. Мен Эмаком компаниясында 2 жылдан ашык мөөнөттө главный инженер болуп иштейм. 2 жылдан бери? Анан ошого сиздерди суранат элек, понедельник күнү келиңиздер. Понедельник күнү толук кандуу ответ беребиз. Азыр бул жерден туруп ар кандай информацияларды эми билип айтат, билбей айтат, ар кандай информация чогултпай. Биз ар кандай эмес, сиздердин кардарлардын сөзүн айтып атабыз. Эми бизден ошо дольщиктер, байкелер квартира алышкан. Эми бул вопростордун баардыгын тең начальство менен чогуу отуруп. Жок, эмнеге салынбай атат? Бир эле суроо, сиз башынан эмнеге салынбай атат? Эмнеге Марсал мына байке бияка туруп коесузбу келиңиз. Мына байке сурооңузду бериңиз мынакей. Эми 3 жылдан бери эмнеге салынбай атат дейт? 3 жылдан бери эмнеге салынбай турат? Өткөндө 2 жума деген убакытка уже 2 квартал өттү да 2 жума берсеңер биз өзгөрүлөт дегенбиз, э? Өзгөрүлөт, 2 жумада көрүлөт дегенде ошондо бетон түшүш керек эле түшпөй атат. Азыр эмне болуп атат? Саммиттин эмесине байланыштуу бетон түшпөй атат. Андан бетон түштү, бетон куюлду. Андан бери перекрытие мына мен жакында эле дагы барып объектиге балдарга жолуксам, перекрытияны куюп бүтүп, даже мына тумбалар тургузуп коем деп аткан. Биринчи этаждын. Перекрытиянын даже армировкасы бүт элек го алды. Келген сайын ар кайсы жомокту айта берсем, мисалга кимдин ишеничи калат. Бир кишиге 2 жолу барсам, 2 жолу калтап бере аласыздарбы? Эми азыр эмнеге болбой атат? Биринчи жумуштун жүрбөй аткан себебин айтып бериличи. Жумуш толук кандуу токтогон эмес.
биринчиден. Жумуш токтобой эле жумуш жылып атты. Биз последний раз арматура чүрдүк. Арматура чүргөндөн кийин балдарды жаңы бригада коюп ал жерге. Азыр жумуш уланып жатат. Бирок мунагу суукка байланыштуу биз суукта техника безопасность боюнча балдардын ден соолугу суукта иштетпегенге аракет кылып биз токтотконбуз жумушту. Азыр суук качан башталды? Суукту токтотконубузга биз бүгүн 5-күн болду. Бүгүн 5 күн мурунга токтотконго чейин эле жумуш жүрүп келген да? 5 күн токтотконго чейин объектиде где-то 7-8 бала иштеп жаткан. 7-8 бала иштеп жаткан. Биз жумушту токтоткондон азыр объектиде балдар жок. Улан мырза, мейли түшүнөбүз, суук болуптур, аябай суук болуп атат, ит өлгөн суук болуп атат чындачы. Түшүнөбүз, балдар ден соолук керек. Бирок 3 жылдан бери эмнеге бүтпөйт атат? Ошого эмне финансы жокпу? Финансыбыз жок, же жетишпей атат, же кредит алабыз деген сыяктуу эмне болуп атат? Жок, андай информация деле жок. Биздечи, мен именно ошо компанияда иштеп жатканда финансы жок, кредит алабыз деген информация жок. Биз бул жерде объект токтогон жок, жылып атат. Жанындагы 2 блогубуздун котлованын кастык быйыл жайында казып, азыр нөлгө чыгарабыз деп көтөрөбүз деп атабыз. Эми ар кандай неме болушу мүмкүн, сөздөр айтылышы мүмкүн, бирок андай келишим боюнча качан бүтүш керек эле байке? Мына быйылкы жылдын 2-кварталында бүтүш керек болчу. 2023 канча этаж? 11-12 этаждын мисалга биринчи этаж бүтө элек болсо анан калганын үмүт жок. 2-квартал дейт, ошону 23-жылдын май айына чейин бүтүш керек да, июнь айына чейин, Эми договор боюнча кичине убакыт жылышы мүмкүн. Эми ортодон отсрочка болот. Эми бизде деле эми баягы неприведенный немелер болуп калат да, ошого жараша эми жылат. Качан бүтүрөсүздөр эми ошо? Эми ушул сиздердин ответственностьтерди мен айтпадымбы? Понедельник күнү келиңиздер саат 9-га толук кандуу бүт баарына жооп беребиз. 9-да бересиздер, 9-да беребиз. Ошо баарына биз да урматтуу көрүүчүлөр, биз да бүгүн мынакей башкы инженери Улан ким дедиңиз? Амантур. Амантур, фамилияңыз? Улан Батыр уулу. Улан Батыр уулу айтып атат, башкы инженер экен, бул Эмаком компаниясынын. Дүйшөмбү күнү, 1-күнү саат 9-да келиңиздер, ошо баардык толук маалыматты беребиз деп атат. Ошон үчүн ошол ким көрүп атса, ошол Эмаком компаниясынын кардары болсо, тиешеси бар болсо, 1-күнү келиңиздер. Күнү боюнча айтканда бүгүн 14, 15, 16 январь саат 9-да ушу Эмакомго баардык суроолоруңуздарга жооп берет экен. Ошого убактыңыздар болсо, кызыктар болсоңуздар, келиңиздер. Жетекчиликтен толук маалыматты алсаңыздар болот. Рахмат анда Амантур мырза. Анда 1-күнү келебиз.